Саламатсыздарбы айымдар жана мырзалар. Бүгүн сиздер менен ушундай домашний оромонун рецепти менен бөлүшмөкчүмүн. Эң биринчи эле мен камырын жасап алам. Ал үчүн бир ичке суу куюп, жылуу суу куюп, туздан салып, жакшылап тузу эригенден кийин гана ундан салып, аралаштырып, жумшагыраак кылып жууруп алам. Камырыбыз жакшы чыгыш үчүн дагы ак майдан кичинеден кошуп, жакшылап жууруп койсок, бизде жумшак камыр жана тез жайылган камыр болуп чыгат. Ошондуктан ушундай акыбалга келгенге чейин камырды аралаштырып, үстүн клюнка менен жаап, жылуу жерге кое турабыз. Ага чейин биз фаршын даярдап баштайбыз. Алдын ала мен картошка менен пиязды арчып, тазалап алдым. Андан кийин ушул фаршына куйрук майдан дагы кошуп койсоңуздар болот, этинен да кошуп койсоңуздар болот. Эң биринчи эле пияздарын, картошканы баарысын 4-5 кылып турап алдым. Баарысын турап алган соң ушундай бир чоң идишке салып, приправасын салабыз, тузун салабыз, жана татымын көрөбүз. Тузу азбы же кемби. Андан кийин гана аябай жакшылап аралаштырабыз. Пияздын суусу чыкканга чейин аралаштырсак, аябай даамдуу фарш болот. Фаршыбызды бир 10-15 мүнөт кое турабыз. Ага чейин биз ушу мантык карыскандан табактарын ак май менен майлап даярдап алабыз. Бул да болсо ишти кичинеден жеңилдетет. Камырыбызды бөлүктөргө бөлүп, бир аз тыныктыргандан кийин жайып баштайбыз. Эгерде камыр өтө эле жумшак болуп кетсе, ушундай ун менен урпактап алсаңыздар болот. Андан кийин жукарганча жая беребиз. Камырыбыз жукарып калгандан кийин столдун үстүнө жайып алабыз дагы. Үстүнө ак майдан, эгерде каймак болсо каймакты эритип, үстүнө камырдын үстүнө майласаңыздар аябай сонун болуп чыгат. Андан кийин эле фаршты үстүнө салып алабыз. Тегиздеп, оромону ороп, экиге бөлүп, андан кийин карысканга салып аса берсек болот. Газга каструлуна суу куюп асып коебуз. Качан гана ал кайнаганда биз бар табактарыбызды топтоп үстүнө коюп 1 саат күтөбүз. 1 сааттан кийин биздин оромобуз даяр болот. Мынакей биздин оромобуз 1 сааттан кийин пышты. Эми муну оттон чыгаргандан кийин ушундай бөлүктөргө бөлүп табакка салып алабыз. Андан кийин биздин конокторубузга же үй бүлөбүзгө тарта берсек, бере берсек болот. Оромону табакка салып алгандан кийин өткөчө даам берүүчү сары майды үстүнө кошуп койсоңуздар болот. Эгерде сары май жок болсо каймак болбосо ак май менен майлап койсоңуздар даамы аябай сонун болуп калат оромон. Биздин каналга катталып, лайк басууну унутпаңыздар жана каналдын өнүгүшүнө салым кошуп, бизге видеолорду башкалар менен бөлүшүп кетиңиздер. Жана сиздер кантип оромо жасайсыздар, комментарийге жазып кетиңиздер. Көңүлдүү көрүү каалайм.